Assalamu alaikum. Amansızlar urmattуу Tez Kavar kanalının körücülörü, salamatsızdarбы? Biz uçurda Bişkek şaharındayız. Agordo bir konuşunda satıla turgan uy tigi sexi var eken, azır barıp körsetөбүз. Mına bul köçö Gagarin köçösүнөн жогору көтөрүлүп чыккан Tagaybi köçösү. Жаңы мектептен, балабакчадан түз жогору көтөрүлүп чыгып келесиздер. Бул жерде Акунбаев проспектиси менен кесилишет. Андан дагы 50 метр өткөндөн кийин Аруке кафеси жана сулуулук салонунан өтүп туруп эле сиздер оң тарапка бурулуп кириңиздер. Жакын эле, бир аз жүрөсүздөр. Тугандар, сатыла турган үйгө тигүү цехине келип калдым. Tagayбиден мына ушул Дүйшөбаев көчөсүнө кирип, батышты көздөй болгону 200 метр гана жүрүп келесиздер. Жолдун сол тарабын карап, 72-чи дарекке келсеңиздер, мына ушул үйдү тигүү цехин көрөсүздөр. Көрүп турасыздарбы? Чоң үй, чоң имарат курулуптур. Ушул үй бүгүнкү күндөн баштап сатууга коюлду. Эгер сиздердин көңүлүңүздөргө жакса, биз бул чыгарылыштын аягында экранга ээсинин телефон номерларын жарыялап, баасында айтабыз. Ээсине чалып сүйлөшүп байланышсаңыздар болот. Ээси ушул жерде күтүп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр. Өзүңүздөр кандайсыздар? Бизнес, тиричилик болуп атабы? Болуп атат. Кудайга шүгүр. Бул үйдү өзүңүз курган белеңиз? Ооба, өзүбүз курганбыз. Нөлдөнбү? Нөлдөн. Нөлдөн баштап, Бул жерде коммуникация кандай? Көчө негизи кенен көчө экен. Ооба. Коммуникация дегенибиз свет бар экен, түнкү жарык бар экен, интернет кабелдерин көрүп турабыз. Канализация киргенби? Кирген. Канализация кирген. Суу? Суу бар. Бар. Суу да кирген. Газчы, газ трубалары көрүнбөй атат. Газ келген, через көчө коюлган. Биз улаганга можно болот. А сиз кайсы көчөдөн? Жогорку көчөдөн улайсызбы ошондо? Анда наркы көчөдөн улап киргизет экенсиздер да? Түшүнүктүү. Анда туугандар коммуникациясын айтып белгиледик. Бул Дүйшөбаев көчөсү дагы батышты көздөй барат экен. Бул үйлөр дагы ушул көчөдө жашаган коңшулардын, кошуналардын үйлөрү туугандар. Көчөсү аябай кенен экен. Анда бир чекеден баштайлы. Жериңиз канча сотик? Жерибиз 5 сотик. 5 сотик. Документтери такпы? Документтери жакшы, баары так. Жакшы. Үй эмнеден курулган? Үй камкыштан. Камкыш. Сейсмопоиск колонналары? Бар. Сырты шып алыптыр. Сырты шып алган. Фронтондору кагылыптыр, слифтери дагы бар экен. Анан крышасы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Оцинковка жалтырак тыныке менен жабылыптыр, Ооба. Түшүнүктүү. Нарагында дарбаза да сизге карайбы? Ал жагы да бизге карайт. Бул жагы да сизге карайт. Эки жагынан тең кирсе болот. Ооба. Сиз бул жерде тигүү цехи да бар, анан бая квартиранттар жашай турган квартирный бизнес, батирлер да бар деп атат элеңиз, Бар. Жашап атам. Жакшы экен анда. Көчө жактары кенен туугандар унаа коюу жайлары дагы бар экен. Ушул жагын эске алып кое бересиздер. Анда биз ушул оң жактагы дарбазадан кирип бир чекеден көрсөтүп чыгабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, бул жагынан кирип нарагынан чыгабыз туугандар. Мына жерге канча? 2 машина батабы? 2 машина батат, мен өзүм машинам эле коем бул жерге. Атак 2 унаа кенен батат экен, Бул жагы песка блок менен тосулуптур. Мына жерден суу чыгат экен, Ооба, суу чыгат азыр. Жана бир жылы кыш болгондо, катуу суук болгондо катып калып, башка жагынан силип калдырдым да суучу. Жакшы. Катар эле эшиктер го, Ооба. Тигүү цехине да ушул жагына киребизби ошондо? Ушул жагынан киребиз, ушул жагына. Светти кандай киргизгенсиз? Светти могу столбадан эле, могу жактан. Трехфазка кирген? Жок, однофазный эле. Жакында документ турладым. Трехфазкагача. Ошо уже даяр эле да. Азыр бул жерде тигүү цехиндеги бая оборудованияга, техникага электр энергиясынын күчү жетеби? Күчү жетет. Жетсе анда жакшы экен. Данный момент жетет. Бир жак чекеден кирип тааныштыра берели, Мына ушул жагына кирелиби? Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жагы жашай турган үй окшойт, Ооба, өзүм ушул жерде жашайм. Жакшы экен. Мына кирип келдик туугандар. Полилинолеум, эшиктери окшошкон жаңы эшиктер экен туугандар. Дубалы бир катар шыбалып, шпатлевка тартылып, ак түскө боелуптур. Бул жагы холл экен, детский. Жатак бөлмө туугандар, чакан бөлмө экен. Отопление бар экен, негизгиси кышкы жылуулукка. Бул эмне? Бул жана токту эмесин кармайт да, бир равновесияда. Стабилизатор да? Түшүнүктүү. Бул жерден сол жакта чакан бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы санузел экен, Санузел. Кир жуучу машина, душевая кабина, көрүп турасыздар, унитаз, Аристон, форточка, бул жагында болсо раковина бардыгы бар экен. Эми туугандар, сырттан киргенде оң жакка мына ушул бөлмөгө киребиз. Негизи бул бөлмөгө мына сырткы өзүнчө эшик менен да кирсе болот экен, Атак
Эки бөлмөнүн ортосунда дагы бири-бирине кирип чыкканга эшиги бар экен. Бул жагы кухня турбайбы, Ооба, бул жагы кухня. Эмерек коюлуп тур, суу киргизилиптир, Газ кирдиби, кирбеди? Газ нарактан келе элек ала, айтканда. Бул жер болсо чай ичүүчү орундук экен, Өзүңүз биякта жашайт окшойсуз. Жашайм өзүм мына. Бул бөлмөдө. Бул жагын эмне кылгансыз? Бул жагы уже жатак жер го, жакшы. Спальня экен да? Бул эмерекпи? Ошолой. Эмерек. Кийим кеченин баары ушунун ичинде турат экен, нары карап турат экен, спальня тарапты турганда. Отопление бар экен, полулинолеум. Апапакай түстө боюлуп жасалыптыр. Жакшы. Демек, мына ушул эки бөлмөдө ичинде санузели да, кухнясы да бар экен, ушул жагында жашап атыптыр. Бул агабыз бала чакка үй бүлөсү менен. Мына жерден суу чыгат экен, кран бар экен, көрүп турасыздар. Бул жагы эмне? Бул жактагы туалет болот, бирок пока бүтө элек. Ошол жакта турат. Бүтө элек. Складпы азыр? Склад азыр. Сыртка жаткана деңиз, Мына жерде дагы чакан аянт бар экен. Наркы бөлмөгө бул эшик аркылуу да кирсе болот экен, Аркылуу кирсе болот, эшик койгонбуз да. Азыр эми ал жагы жабык экен, биягынан кирсе болот атак. Жагынан кирсе болот. Так, швейный цех, тигүү цехин бир чекеден көрсөтө беребиз. Бул кандай бөлмө болуп калат? Тигүү цехинде. Ütüzник. Ütük кылат эмелер. Ütüktөөчү бөлмө, Ütük бөлмөсү деп койсок болот. Ütükчүлөрдүн бөлмөсү деп койсок болот. Бу жакта эмне кылат? Упаковка. Реализацияга даярдайт, Отопление бар экен, жарыктары бар экен. Узун туурасы 4кө 5,5 экен, Мына ütükчүлөрдүн орундугу, алардын техникасы даяр. Буга дагы мындай электр энергиясын бирдей кармап тура турган стабилизатор коюлуптур. Полу USB экен, сырдалыптыр. Суу киргизиптир, Кирет, суу чыгат. Жакшы. Эми бул жака жүрөлү. Жанагы сырттан көргөн эшик, ушул эшик туугандар. Бул жака келе турган болсок, солго бурулуп, тепкич аркылуу экинчи кабатка дагы чыксак болот экен. Отопление бул жагына да коюлуптур, полу стяжка экен туугандар. Эми мына бул бөлмөгө кирели. Бул бөлмөгө кириптсек, бычмачылардын бөлмөсү го, Ошо закройзниктер. Бычмачылардын залы деп койсок болот. Аябай кенен бөлмө экен. Туурасы өзү эле 6 метр, узундугу 8 метр чыгат экен. 48 квадрат жөн эле чыгат экен да ушул бөлмө, Кенен. Чоң бөлмө экен. Негизи тигүү цехинде бычмачылардын бөлмөсүндө көп мындай иш жүрөт да. Формалар ушул жерде, проекттер ушул жерде, фасондор ушул жерде жасалат да, туура? Место кеңири ортасы 2 закрой койгом. 2 закрой койгон. Тияка жетишпей атса бул жакта кыла бересиңер депчи. Наркы бөлмөлөрдө уже тигүүчүлөр отурат экен, Так ортодон деле эшик койгон экенсиз го. Койгом ал жерден деле тияка кирип эме алгангачы. Жарыктары бар экен, полу USB сырдалыптыр туугандар. 2 бычуу столу коюлуптур. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, чоң бөлмө экен. Эми мына жерден наркы эшик аркылуу наркы бөлмөлөргө кирет экенбиз да. Машинкалар кирет. Экинчи кабатты биротоло көрсөтпөйлү, кандай дейсиз? Болот. Жүрүңүз. Тепкичтер бүт жыгачтан жасалыптыр туугандар. Негизи бул үйдү жашаганга эмес, бизнеске алыш керек экен, Так сизге окшоп нарак чекесинде бала чака менен жашай берсе болот экен да. Болот негизи. Так, экинчи кабатына чыгып келип калдык. Чоң зал го. Бул жака дагы швейный машинкаларды коем деп жасадым. Пока бүтө элек да ремонтчу. Канча машина батат ушул бөлмөгө? 15 машинка батат кеңири. 15 машинка батат. 15 машинка батат. Бул мансардты экинчи этажы же полноценныйбы? Мансард. Күнгөй бет тарабында туугандар, күн тийген жагында чоң терезеси бар экен, сыртында темир решеткасы менен. Ички тарабы бүт гипсокартон менен жасалыптыр. Полуна ДСП кагылыптыр, патологуна ДВП кагылыптыр туугандар. Буга да ошо 15 машина батат. Баягы тигүүчү кыздарды коюп иштетсе болот экен да. Болот. Мына эмне шкафтагылар? Буга чейинки сиздердин даярдап тиккен кийим кечелердин үлгүлөрүбү? Ошолор. Ушунча фасон тиккен белеңиздер. Бул эң башталгылар да мындан көп толтура дагычы. Негизи тигүү цехин канча жылдан бери иштетесиз? Негизи 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. 10 жылдан деле көп болду, эми мен иштегениме 10 жыл болду. Эмнеге сатып атасыз сиз бүгүнкү күндө? Тигүү цехин кайра улап иштете берсеңиз болбойт беле? Кайра иштетебиз, башка жерден иштетебиз. Башка жерден иштетесиз? Башка орундугуңуз барбы? Ооба, башка жерде. Ошол жерде иштетебиз. Ошол жакта деңиз, Ошол жакта. Түшүнүктүү. Мына жакта да чаккан бөлмөлөр бар экен. Биякты эмне план кылдыңыз эле? Ошо кыздарга душ, туалет кылып берейин дедим да. Бүтө эле экен, Бүтө эле. Жакшы. Мына тепкичтен чыкканда солго бурулуп бул жагына жүрө турган болсоңуздар, бул жакта да чоң зал бар экен. Бул жагы эмне план болгон? Бул жагы да ошондой эле кыздарга машинка коюп берем, бул жака дагы. Канча машина батат бу? 15 машинка батып калат. 15 машина. 10 машинка. 10 машинка кенен батат экен да. Биягына 5, биягына 5 койгондо деле кенен болот экен, Мына бул жагы чердак. Бул жактары
Бул жакта чердак. Ашыкча майда чүйданы койгонго болот экен, түшүнүктүү. Көрүп турасыздар, туугандар, экинчи кабатын биз сиздерге толук көрсөттүк. Тепкичтен чыкканда эле түз киргенде бул жакта дагы 15 машинага, сол жакта бул жакка киргенде 10 машинага орундук чоң залдары бар экен. Биз кайра биринчи кабатка түштүк туугандар. Бул жактарын өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар. Эми бул жагына кирели. Бул жакта да бөлмөлөрү бар. Бул жер мына коридор. Бул жердечи? Бул жерде кыздар тамактанат. Тамактанат деңиз, тамактануучу жай. Полу, ДС, ОСБ экен. Отопление бул жакта да бар экен туугандар, көрүп турасыздар. Бүт отопление кылышты ушул чоң үйгө, цехке, Ого. Канча машина бар азыр бул жерде? Азыр данный момент 15 машинка бар. 15 машина. 15 машина. Бүгүнкү күндө бул иштеп атты беле? Иштеп атат. Азыр данный момент иштейт. Данный момент иштейт. Кыздар азыр келет азыр. Бул тигүү цехинин чоң залы экен туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. 15 машина коюлуптур. Иштеп жаткан тигүү цех экен. Туурасы бул бөлмөнүн туурасы 5 метр, узундугу канча? 9 метрге жакын экен, 9 метрге жакын экен. Туугандар, полу ОСБ отоплениясы бар. Бул жагында аба желденип турган форточкалары бар экен, жарыктары коюлуптур, электроточкалары бүт ар бир машинкалардын туш-туштарына, жандарына тартылып келиниптир. Кышында жылуу болобу? Жылуу болот. Кышында жылуу болот. Кышында жылуу эле болот. Эгер закройныйды экинчи кабаттагы чоң бөлмөгө көтөрүп, ал жакка чыгарып берсек, мына ал жакка машина койсок, ошондо мына ортодогу эшик ачылып, аябай жакшы болчу да экен, Алган клиент эми өзү коюп алат, кандай кылат. Өзү билет деңиз. Өзү билет. Жакшы. Жүрүңүздөр, туугандар. Бул машинкалар калабы кетеби? Бул машинкаларды алып кетем ака. Айттым го жана башка жакта место алып атам депчи. Ошол жакка алып кетем буларды. Бул жерде дагы бир бөлмө бар экен, ортодо. Холл, коридор сыяктуу экен. Мына жактачы. Бул кандай бөлмө? Бул жакта жөн эле кышында кыздар көйгөндө ушул жакка да машинка алып койгом да. Жетпей калса ушул жакта иштетесиз, Чакан бөлмө экен. Атак муну баягы иштеген кыздарга же башка квартиранттарга бөлмө кылып берсеңиздер эле болчудай го. Болот, Чакан бөлмө экен туугандар. Туурасы 3 метр, узундугу 5,5 метр экен. Отоплениясы бар, бир эшик, бир терезеси бар, жарыктары, электроточкалары бар. Полдору кагылган бөлмө экен туугандар. Жашай турган бөлмө экен негизи. Каласа кабинет, офис кылып алса да болчудай экен. Ого. Печкаңыз чоң печка го, атайын ошо баарын ысыта турган кылып. Кенен ысытабы? Кенен ысытат. Насостор коюлган. Насостор коюлган. Только көмүр мененби? Только көмүр менен. Только көмүр менен. Жакшы. Демек, топка бул жерде экен. Эгерде сиздер газ кирип калса, мунун ордуна газовый котел бир жерине коюп алса дагы болот да? Болот. Ал дагы болот. Газ мындай жакшыраак да? Мына ягы эмне? Бул жак туалет. Туалеттер. Жакшы. Адамдарга кенен экен да, ажатканалар. Бул жагы да кенен го. Машина батат экен, кирсе? Бул жагында машина батат. Машина эшикке батат. Бул жак квартиранттар жашайт. Квартиранттар жашайт. Канча квартираңыз бар? Азыр данный момент 5 квартирант жашайт. 5 квартира. 5 квартирант жашайт. Мына бул жанагы биз ичинен көргөн, Нарагы 1-чи квартира, 2-чи квартира, 3-чү квартира, 4-чү квартира, 5-чи квартира. 5 батыр катар жайгашыптыр, мына менен 6 болуп калат экен да, дээрлик. Булар канчадан төлөйт? Булар данный момент 4 миңден төлөйт. 4 миңден ар бири айына төлөйт. Коммуналдык услуга өздөрү отдельно төлөйт. Жакшы. Азыр эми адамдар жашап атабы же боштору барбы? Жашап атат, данный момент баары жашайт. Булардын ичи бөлүнгөн эмеспи? Ичинен бөлүп койгон, кичинекей отдельно опча эмелерге жана суу чыгара турган. Кухня сыяктуу. Кухня сыяктуу болуп койгон. Жакшы. Ар бирине шарт кылып берипсиз да? Ар бирине шарт коюп. Кухня жагын өзүнчө кире бергенде эле бөлүп туруп, нар жагын жатак кылып бөлүпсүз да? Түшүнүктүү. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул көчө жактан мындай чоң көрүнгөнү менен мына ал жактары көрүп турасыздар, батир бизнесине ылайыкташтырылыптыр. Нар жагы биринчи этажы, экинчи этажы бүт ушу тигүү цехине ылайыкташтырылып курулуптур. Бул дарбаза менен эми кайра сыртка чыксак болот экен. Кайра эле ушул Дүйшөбаев көчөсү бул. Туугандар, бүт ине жибине чейин көрсөтүп чыктык. Эгер сиздерге жаккан болсо, ээсинин экрандагы телефон номерларына чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мына жерде бала бакча барбы? Бала бакча иштейт, частный. Частный, мына жашыл кырыша. Тагай бийден маршрутка өтөбү? Өтөт. Көп эле маршрутка жүрөт бул жерден. 204, 139,
10 автобус жүрөт. Көп бул жерде машина. Көп жүрөт, Үйүңүздүн документтери такпы? Дагы бир жолу сурап коеюн. Документтери так. Ап мен вариантка сүйлөшсөк болобу? Жок, только наличка. Наличка сүйлөшөбүзбү? Накка гана дең, Накка гана сүйлөшөбүз. Түшүнүктүү. Мына жерде эмне бар? Септик жасаткан белеңиз. Септик жасаткан мурда биринчи, анда канализация келгиле. Азыр келгендигине байланыштуу бул жак жабып туруп, эмеге канализацияга улап койдук азыр. Улап койдуңуз. Анда жакшы экен. Туугандар, Ак Ордонун кире беришинде жаңы бала бакча, жаңы мектеп бар. Мечит да бар бул жакта. Бул сатыла турган үй Ак Ордо 1-дин Дүйшөбаев көчөсүндө жайгашыптыр. Андыктан жакса, ээсине телефон чалып сүйлөшүңүздөр. Менин милдетим көрсөтүп гана коюу. Калганын өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Баасын канча дейсиз? Баасын 80 миң деп коюп атабыз. 80 миң доллар. 80 миң доллар деп коюп атабыз. 80 миң доллар кеми барбы? Сүйлөшөбүз. Кем болот да? Болот. Только накка сатам дейсиз, баасын 80 дейсиз, кеми бар дейсиз, Түшүнүктүү. Туугандар, мына мен эми жыйынтыктайм. Аманчылыкта көрүшөлү, сиздерге насип кылсын.